Саламатсызбы. Бүгүнкү тема логарифм жана логарифмдин касиеттери. Мисалы x даражасы барабар y'ды алсак, логарифм менен мынтип жазып алабыз. Логарифм y барабар x. Бул бул жерге түшөт, x барабар болот, y бул жерге түшөт. Анын касиеттери: биринчи касиети бул мисалы логарифм эки болуп экөө барабар болсо бирге барабар болот. Экинчи касиети мисалы логарифм b эгерде бул жер асты жана бул жер барабар болсо, анда жообу бул всегда b болот. Үчүнчү касиети бул логарифм барабар бир 5 1 бул 0 болот. Анткени мисал үчүн 5 0 барабар 1 болот. 0'дун даражасы всегда 1 болот. Төртүнчү касиет бул логарифм 3 десек, мисал үчүн 9/3. Бул жерде эки логарифмге бөлүп минус кылабыз, кемитип алабыз. Барабар ошондо логарифм 3 минус 3 барабар минус логарифм 3. Ошондо бул экөө барабар 1 болот. 1, ошондо жообу 2 болот. Бешинчи касиет бул мисалы логарифм 1, анан бул алдындагы сан 0дон чоң жана 1ге барабар болушу керек. Мисалдар. Биринчи мисал бул мисалы логарифм 4 16 алсак, барабар мынтип алабыз. Логарифм 4'түн экинчи даражасы болот. Ошондо барабар 2 4 бул жер барабар болгондуктан 1 болгондуктан тең болуп 2 болот жообу. Экинчи мисал логарифм 72 кемитүү логарифм 9 28 кемитүү логарифм 7. Ошондо бул кемитүү болгондуктан буну биз бөлүү кылып жазып алсак болот. Мисалы логарифм 72/9
логарифм 28 бөлүнгөн 7. Ошондо барабар логарифм 8 бөлүү логарифм 4. Ошондо логарифм 2 2 болот. 3'tü бул тарапка өткөзөбүз, 2'ни бул тарапка өткөзөбүз. Барабар 3 логарифм 2 логарифм 2 бул экөө кетет. Ошондо жооп 3 бөлүнгөн 2. Эми үчүнчү мисал логарифм 2 8 көбөйтүлгөн A3'түн даражасындагы кемиттүү b 4 бөлүнгөн 7 көбөйтүү. Ошондо буну барабар логарифм 2 8 плюс ар бир логарифмди бирге жазбайбыз, чыгарабыз кашадан. Ошондо логарифм 2 үчүнчү даражасында плюс логарифм 2 b 4 бөлүнгөн 7 даражасында. Ошондо барабар бул жерде 3 2 3 бул жер 3 болот. 2 логарифм плюс 3 анткени бул 3'төн бул жакка алып өттүк. 3 логарифм 2 бул жер a плюс 4 бөлүнгөн 7 логарифм 2 b барабар ошондо бул жер 1 болот. 1 болуп бул жерде 3 өзү калат. Плюс 3 логарифм 2a плюс 4 бөлүнгөн 7 көбөйтүлгөн логарифм 2 b. Жообубуз ушундай болот. Көңүл бурууңарга рахмат.